Assalomu alaykum. Bizning bugungi temamiz sirtqi ahvol o'zgarishi uchun birinchi ichdan o'ng'olu kerak attu temada olmoqchi. Sirtqi ahvol o'zgarishi uchun birinchi ichdan o'ng'olu kerak degan temada buyursa gap qilamiz. Birinchidan nima qilish kerak? Qarangizlar, aytib жатқанда ele temaning o'zida javob turadi. Biz aylana cho'ribizdi, qo'mchilig'izdi degile жашообуздагы болуп жаткан нерселерди өзгөртүш үчүн, оңдош үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи эле өзүбүздү оңдош керек. Эмне? Биринчи өзүбүздүн ичибиздеги болгон нерсени. Мындайча айтканда, мүнөзүбүздү, сүйлөгөн сөзүбүздү, көз карашыбызды. Мына ушулардын бардыгы түз жакшы оңголгон болсо, сырткы чөйрөгө дагы таасир эте алабыз. Биринчи эле айтып кетчү нерсе, бизде 3 инсайт болот. Birinci insight, mындайча айтканда эреже, бул жыланды жебе. Жыланды жебе. Не ешь змею деп коет. Жыланды жебеш керек. Бул кандай түшүнүш болот? Негизинен түзмө-түз караса, жыланды жебе деген маани жылан жебе деп эле турат. Бирок бул нерседе дагы өзүнүн бир философиясы, өзүнүн бир түшүнүгү бар. Бир окуя болгон. Илгери бир аксакал болот. Ошол аксакалдын үйүнө жаш бала келет дагы, анан келгенде столго отургузат дагы, ага шорпо берет. Кел, шорподон ич деп. Өзүнө да куят, анан конокко дагы куят албетте. Анан конок карайт дагы, ичинен жыланды көрөт. Бул эмнеси? Ичинде жылан бар экен деп айтат дагы оюнда. Айтып туруп, жок, эгерде ичинде жылан бар экен, буну ичпейм деп койсом, үйдөн эси тартып калат. Жок, унчукпай эле ичип кое берейин. Жылан болсо дагы мейли. Ичип кое берейин дейт дагы, өзү жаман көрөт жыланды. Анан аргасыздан ичет дагы ошол нерсени жеп бүткөндөн кийин шорпосун ошол эле күнү төшөккө жатып калат. Эртеси күнү тура албайт. Эртеси күнү тура албайт дагы, кыйналып жаткан абалда болот. Мына ошондо аксакал, жүрү, мен сени дарылайын, ысык-ысык шорпо ич дейт дагы, кайра эле ошол шорпону берет. Караса, баягы эле жылан. Анан айтат: "Сиз кече күнү мага ушул жыланды берип, мен ден соолугумдан ажырадым эле. Бүгүн жатып калдым. Бүгүн мага кайра эле ушул жыланды берип атасыз. Бул кандай түшүнсө болот? Бул эмнеси?" деп айтканда аксакал күлөт дагы: "Сен чынынын өзүң караба. Өйдөгүндү кара. Асманды карасаң көрөсүң" дейт. Потолокту шыпты караган кезде ал жерде ошол шорпонун ичиндеги көрүнүп аткан жыландын сөлөкөтү, ал көрсө жаанын неси болот, жаа болгон экен. Үстүндө бир жаа илинип турат, жебеси менен. Мына ошол ийилип турган жаанын көлөкөсү неге шорпого түшүп аткан экен. Ошонун чагылып атканы шорподон байкалып көрүнүп турат экен. Мисалы кээде байкап калабыз го. Чай ичип атсак же шорпо бир тамак ичип аткан болсок, суюк. Карасак, лампочканын же люстранын чагылышып турганын көрөбүз. Сүрөтүн, Ошондой эле ал дагы жааны көргөн эмес дагы, ошол шорпонун ичин карап туруп, ичинде жылан бар экен деп ойлоп, оюнда мен жылан ичип атам дейт дагы, ошол ниетинде ошол нерсеге ишенди. Ичинде жылан бар экен деди дагы, анан ошонун артынан ооруп калды. Кийин карайт дагы, анан көрсө бул жылан эмес экен. Эгерде аксакал ошол эле суудан ичкен болсо, ошол эле шорподон ичкен болсо, анан конок дагы ошол эле шорподон ичкен болсо, эмне ортосунда байланышы бар? Аксакал ооруган жок, тигил эмне болуп калды? Төшөккө жатып калды. Бир гана нерсе айырмачылыгы бар. Айырмачылыгы бир нерседе. Аксакал жөн гана шорпону ичти. Конок, келген конок, ошол жаш бала 20-дагы эмне кылды? Шорпонун өзүн көрбөстөн, шорпонун ичиндеги жылан бар деп элестетти. Ошол нерсеге ишенди. Мындайча айтканда, оюнда бир нерсеге ишенүү анын ооруп калуусуна алып барды. Ошондой эле тескери дагы жагы бар. Ошол ишеништин, мындайча айтканда, азыр ошол нерсени ойлоп туруп, ал ооруп калдыбы? Дагы бир мурда, кайсыл бир 50-60 жыл мурда статистикага карай турган болсок, адамдардын 60% ошол дарылардан айыкпаш керек эле дейт да. Мындайча айтканда, фармацевтика, дарылоо дегеле ошол дарылардын түрлөрү ал кезде чыга элек болчу. Анан көбүн эле обезболивающий же болбосо ушундай жөнөкөй бир дарыларды берчү экен.
Ал болсо күчтүү оорулар менен күрөшө албайт негизинен. Карап келгенде күрөшө албайт. А бирок ошол нерсе дары деп берген кезде ошол пациенттер, оорукчандар ошол дарыны ичүү менен бат эле мөөнөттө айыгып кетчү экен. Эмнеге? Себеби дегенде алар дары бул бизди айыктырат деген мааниде, бул врач мени билет, менин оорумду билет, мага дагы жөн жок дары бере бербейт. Демек бул дары менин айыгуума себепчи болот экен дейт дагы, ошол дарыны ичүү менен эмне кылды? Айыкты. Биздин башкача айтканда оюбуздагы ишеничибиз бизди же айыктырат, же бизди оорукчан кылат. Бул жөнөкөй эле бир мисал болду. Биринчи мисалы, ал адам ошол жылан экен деп ишенди дагы, жанын сүрөтүнөн карап туруп, шорподо жылан бар экен деди да. Болбосо ал жөнөкөй эле бир жаа. Мына ошол жылан деп ишенгендиктен ал ооруп калды. Буга чейинки болгон мисалы үчүн 50-60 жыл деп эдикпи? Ошол кездеги пациенттер дарыны эмне кылды? Ичип туруп, ал нерсе ага көп пайдасын бербесе деле, ичинен адамдын өзүнүн ичинен ошол нерсеге чындап ишенгендиктен алар айыгып кетишти. Дагы бир окуя бар. Мурда бир адамды айткан экен, сен 6 ай ичинде дарыланып, жок, андай деген эмес. Сен 6 ай убактың калган деген. 6 айдын ичинде ушундай күчтүү рак оорусу менен ооруп атасың, аны эч бир дарыгер айыктыра албайт, эч бир дары сага жардам бербейт дептир. Балким кожный рак окшойт да. Мына ошол рактан ал ишенген жок өзүнө. Мындайча айтканда, ушул оорудан өлүп кетемби, 6 ай эле мөөнөт калдыбы, жап-жаш бойдон турам го, дүйнөдөн бат эле кетип каламбы деп коркту дагы. Жанагы коляска бар го, ошо менен сүйрөп кетип бараткан жерден бир врачтын колунан дарыны жулак алып туруп, жолдон басып бараткан коридордогу бир дарыны жулак алды дагы, мына ошол дарыны алып туруп ичип салды. Ал пайдасын береби же бербейби ал билбейт болчу. Карап келсе ал башка эле нерсеге дары. Именно ошол анын рак оорусуна болгон шифа бере турган дары эмес болчу. Бирок ал ушунчалык ишенди дагы, ошол дарыны жулуп алып туруп, ачып туруп дароо ичти дагы, ошол маалда ишенди. Ушул дары болсо дагы мени айыктырсын деди дагы, анан аягында 6 айга жетпей ал адам кайра айыгып кетти. Таң калыштуу нерсе. Бул ишеничтин күч кубаты. Ушунчалык деңгээлде бизде дагы ушундай ишеничти иштесек болот экен. Эгерде бир нерсеге катуу ишенсек, ошол нерсе чындап эле болот. Биз мисалы үчүн бир дарыны алдыкпы? Кудай Таалам ушуга себепкер кылып ушул дарыны берди. Эми ушуну алып туруп иче турган болсом, иншалла айыгам дейбиз дагы, анан ичкен кезде жакшы айыгып калабыз, жакшы болуп калабыз. Бирок ал дарынын көбүнесе 100% айыктырат деген нерсеси жок. 40%, балким жөн гана обезболивающий, жөн гана бир профилактика катарында эле берилүүчү бир витамин же дарыдыр. Бирок биздин ишеничибиз бар болгондуктан биз ошол оорудан, илдеттен толугу менен айыгып атабыз. Бул дагы бир бизге берилген чоң неамат белектерден. Ошону колдонушубуз керек экен. Ишенич жашообузду түптөйт. Биздин ишеничибиз жашообузду түптөйт. Кайсыл нерсеге ишенебиз, мына ошонун нерсенин артынан биз барабыз. Мисалы үчүн, ошол нерселерди өзүбүзгө жакшы калыптандырып калыш үчүн биринчи эле эмне кылыш керек? Биринчи, күчтүү сапаттарыңызды жазып алыңыз. Сиздин жаман сапатыңыз бар, сиздин жакшы сапатыңыз бар. Эми жаманды ойлобой турасыз дагы, мен жаманмын, колман келбейт, эч нерсе окшошпойт деп айлана чөйрөнү гана күнөөлөп, өзүн кемсинтип, төмөн баалоо, бул эч кандай сизге пайда, мындайча айтканда жыйынтык бербейт. Туурабы? Сизге эч кандай пайдасы жок. Демек, ан нерсени ойлонгондон эмне пайда, айткандан эмне пайда? Же болбосо көрдүңүз беле бир адамды отуруп алып туруп, мен жаманмын, колман келбейт деген адам туруп эле жакшы болуп кеткен. Жок. Ал адамга эч кандай пайдасы жетпейт, бир гана зыяндан башка. Ошон үчүн ал нерсе пайдасы жокпу, ал нерсеге убакыт кетирбейбиз. Биз эми өзүбүздүн жакшы нерселерибизди алып чыгат экенбиз. Күчтүү, жакшы болгон сапаттарыңызды өзүңүздүн дептериңизге, күндөлүгүңүзгө жазыңыз. Биринчиден, кандай жакшы сапатыңыз бар? Балким сиз не кыласыз? Таза жүрөсүз дайыма. Дайыма таза жүрөсүз. Акылыңыз жакшы иштейт. Жакшы нерселер сүйлөйсүз.
балким дагы бир башка сонун таланттарыңыз бар. Айтор ар бир адамдын өзүнүн жакшы жагы топ толтура. Мына ошолордун бардыгын өзүңүзгө жазып калтырыңыз, же болбосо бир таанышыңыздан сураңыз. Өзүңүздөн таптагыр таппай атасызбы? Мен ушунчалык жаманмын, колуман келбейт деп өзүңүзгө киргизе алгасыз мээңизге. Эми жакшы жагыңызды көрбөй жатсаңыз, андай учурда таанышыңыздан сураңыз. Мен жөнүндө жакшы сапаттарымды жазып бергин деп айтсаңыз, ал толтура сиз билбеген жакшы нерсеңиздерди айтып берет буюрса. Бул биринчи тапшырма. Мына ушуну баарыбыз аткарат экенбиз. Күчтүү болгон жакшы сапаттарыбызды жазат экенбиз. Анан экинчиси жакшы мөөнөттү эстөө. Дайыма позитивдүү ойлонуп жүрүш үчүн биз өткөн кездеги нерселердин бардыгысынан сабак алгыдай болуп, жакшы нерселерди эстеп турушубуз керек. Албетте инсан өткөн нерсени дагы эстейт. Бирок эмнени эстейт? Ошондо маселе. Биз эгерде жакшы нерсени гана эстеп, жаман нерсени калтыра турган болсок, буйруса алдыда дагы биз жакшы нерселерди буйруса өзүбүзгө тартат экенбиз. Мындайча айтканда, ошол нерселерди биз ой жүзүндө гана. Буну биздин оюбуздун дагы ушунчалык деңгээлде күчтүү экенин биз көп нерсе билбейбиз да. Ошол нерсени дагы алдыга өрчүтүп өстүрсө болот. Бир гана ошол жакшы сапаттарыңызды өстүрүү менен, аны жазып, кайра кайталап ошол нерсе менде бар дешибиз менен. Ошондой эле жакшы мөөнөттөрдү көп эстөө. Анан аффирмацияларды көп колдонуңуз. Аффирмация. Эгерде кимдир бирөө билбеген болсо, анда түшүндүрүп кетейин бир сыра. Аффирмация бул жакшы болгон сөздөрдөн тандалмасы. Ошол нерселерди күн сайын айтып туруш керек болот. Мисалы үчүн эртең менен 5 мүнөт убакыт бөлүңүз аффирмацияга. Атайын жакшы бир сөздөр бар, шаблон болгон. Ошолорду аласыз дагы окуп турасыз. Адамдын мээсинде ушундай бир подсознаниясында точкалар бар. Аларды петля деп коебуз. Мына ошол точкалары адамдын бир кандайдыр бир установкалары мээсиндеги болгон, балким жаман ой жүгүртүүлөрү, колман келбейт, окшошпойт дей берет дагы, ошентип жүрүп, кийин өзүнүн келечегине дагы таасир этет. Мисалы үчүн мектепте жаман окуп жүрөт дагы, колунан келбейт, мен эч кандай экзамен өткөн эмесмин, 3кө бүткөм, университетте дагы окуй албасам керек десе, албетте ал адам университетте дагы окуй албайт. Анткени ал адам окуй албайм деди, окуй албайт. Эгерде окуй алам десе, окуй алат. Адам өзүнүн ишенген нерсесинин артынан жүрөт. Ошол себептен аффирмацияларды айтуу бизге зарыл экен. Бир нече мисалдарын айтып өтөйүн. Мисал үчүн, жөнөкөй эле сөз. Мен бактылуумун деп айта алабызбы? Эгерде ушул нерсеге ишенбесеңиз, мен бактылуумун деген сөзгө ишенбесеңиз, анда жок дегенде ишенбесеңиз дагы айта бериңиз. Бунун пайдасы тиет. Эртең менен күндө туруп, мен бактылуумун деп бир жолу айтып коюңуз. Анан кийинки аффирмацияга өтөсүз. Менин колуман бардык нерсе келет. Баарына Кудайга шүгүр. Мен максатыма жетем. Ден соолугум чың. Мүнөзүм жагымдуу. Мен экзамендеримди мыкты тапшырам. Азыр жазып алсаңыздар болот. Так. Парпиева, Парчайым айым, барсызбы? Аффирмацияларды буйруса, сиз WhatsApp'та барсыз, группада. Сиздерге дагы жиберип коем иншалла. Мен бактылуумун. Биринчи. Менин колуман келет. Баарына Кудайга шүгүр. Мен максатыма жетем. Ден соолугум чың. Мүнөзүм жагымдуу. Мен экзамендеримди мыкты тапшырам. Мен жалгыз экземплярмын. Ушуну көп айтыңыз. Мындайча айтканда, экземпляр дегенде кандай түшүнөсүздөр? Бул менин түшүнүгүмдө экземпляр ар бир адам эч бирөөгө окшобойт. Балким эгиз болушу мүмкүн, Балким эгиз болушу мүмкүн, бирок ичинде алардын жан дүйнөсү, мүнөздөрү эки бөлөк. Мүнөзү окшош болушу мүмкүн, бирок сырткы кебетеси, дене түспөлүшү окшошпойт. Демек, ар бир адам өзүнчө бир экземпляр экен. Кудай Таалам ар бирибизди өзүнчө жөндөн берген, ар бирибизге өзүнчө келбет берген, ар бирибизге өзүнчө сулуулук берген, ар бирибизге өзүнчө бир шык таланттарды берген.
бардыгыбыз бирибизге окшобойбуз. Бардыгыбыз бирибизден айырмаланып турабыз. Сиздей адам атадан бери болгон эмес. Сиздей адам кыямат күнгө чейин дагы болбойт. Именно сиздин ой жүгүртүңүздө боло турган, сизде ойлоно турган, сиздин талантыңыз бар, 100% сизге окшош болгон кебетеси дагы, мүнөзү дагы бардык жагынан эч бир адам андай боло албайт. Ар бирибиз бул дүйнөгө келдик бир гана экземпляр болуп. Мына ошон үчүн айлана чөйрөдөгү биздин ата-энебиз бар, туугандарыбыз бар, досторубуз бар, аларды дагы жалгыздан деп билели. То есть ойлой да, мисалы үчүн антип ойлошко да мүмкүн эмес да. 50 жылдан кийин ошол досум кайра кайтып келет же болбосо, ошол эле адам мисалы жашооңуздан кеткен болсо, кайра именно ошондой адам, мүнөздүү ошондой келбеттүү болгон адам кайра башка адам болуп келбейт. Мисалы ошондой да, туурабы? Мисалы ата-энебиз, бир туугандарыбыз бардыгы жалгыздан. Бизде окшош болгон бир туугандарыбыз жок, мындай мүнөзү дагы бир тууган кебетесинен дагы. Ошон үчүн ар бир адамды таанысак дагы, тааныбасак дагы баалап, сыйлап калышыбыз керек. Ошондой эле өзүбүздө дагы. Жашоо бир гана, туурабы? Жашоо бир гана, сиз дагы бирөөсүз. Көбүбүз айтабыз, убакыт кетип атат деп. Албетте, убакыт бул биз ченеп өлчөп аткан, ошо менен пайдаланып аткан нерсе. Бирок убакыт бул күн менен эле чогуу мынтип айланып кетип аткан нерсе өз нугунда. Бирок кетип аткан нерсе бул убакыт эмес, көбүнесе сиз. Жашооңуз сиздики кетип баратат. Туурабы? Дүйнөдөн канча күн өткөн сайын жалган дүйнөдөн кетип баратасыз. Дагы кыскарып атат, узун болгон биздин жолубуз балким кыскарып баратат дагы. Билбейбиз кимге канча калган. Ошон үчүн ар бир убактыңыздарды, мөөнөтүңүздөрдү эч кандай бир кайгыра турган нерсеге, капалана турган нерсеге, бирөөдөн өч ала турган нерсеге деп убакыт кетирип отурганга эч кандай пайдасы жок. Кийин кайра бекер эле өкүнөсүздөр. Ушунча убактын кеткен экен, кыйналыпмын депчи. Bundan көрө башка нерсе кылсам болот эле деп. Бирок ал нерсе кийин өкүнгөндөн пайда жок. Себеби убакыт өттү. Кээ бир адамдар ушуга байланыштуу бир окуя бар. Эсимен чыгып атат, бирок ошого окшош. Бир үй бүлө болгон экен, коңшулар. Анан бири-бирин ушунчалык жакшы көрбөйт экен, жек көргөн экен. Бири-бирин ушунчалык жакшы көрбөй, жек көргөн ушундай коңшулар экен. Анан айтат экен, мен сенин ошол маалда бири-бирине бетин айтчу эмес экен да. Сыртынан мындай көз арткан бир коңшусу бар экен. Анан ичинен ойлоп туруп, ушул нерседе бардык нерсе бар. Менде эмнеге жок? Жок. Бул дагы менде болуш керек, кедей болуш керек дейт дагы. Же болбосо кыйналыш керек мен сыяктуу деп туруп, өч алам дейт. Анан баласы чоңоет, кызын сурайт. Кызын берет. Ал билбейт анын жаман оюн. Бирок ошол баласын пайдаланып, ал эмне кылат? Баласын Россияга жиберип салат. Сен баргын дагы Россиядагы иштегин дейт. Ал жакта канча жылдап жүрөт. Ал эми тиги коңшусунун кызын өзүнүн келини болуп калды. Ошону өзүнүн үйүндө алып калат. Беркини кыйнаш үчүн. Берки өзүнүн коңшусун эмне кылыш үчүн? Кыйнаш үчүн гана. Сен барып башка жакка барып иштеп кел, биздин келин бул жакта кызмат кылсын деген шылтоо менен алып калат. Ал жерде ошол кайнадасы ушинтип жыргап рахат алып атат ошол нерсеге. Канча убакыт кетти, өмүр кетти, башка кетти. Ошентип өмүрдү барктабай өтүп кете берет экенбиз. Ошол себептен кимде канча калды баарыбыз билбейбиз, туурабы? Ар кимде өзүнүн ченелген, өлчөлгөн мөөнөтү бар. Ал дагы канча калды, аз гана калды, көп калды билбейбиз. Ошон үчүн көп болсун, аз болсун, ал убакыт кете берет экен. Биз кааласак, каалабасак дагы убакыт бизди аябайт. Ошол себептен колдон келишинче туура пайдаланып калалы, жакшы бирибизге кек сактабастан, өч албастан, башка кылбастан, кайгырбастан жакшы нерселер гана эстеп калсак. Мына ошондо биздин ичибизден жакшы, позитивдүү ойлор чыга баштайт. Туурабы? Болбосо ичибизден сыгылып жүрөрүз, психологка барыш керек деле, ушундай дарыланыш керек эле, мындай кылыш керек эле деп кайгыланып, капаланып жүрөрүбүз. Ал нерсе өзүңүздүн ичиңиз менен
ичиңиздеги болгон внутренний голос өзүңүз менен сүйлөшүп, отуруп алып, баардык нерсени талкуулап, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшсөңүз, мына ошондо баардык нерсе сыртка чыгып, жеңил эле чечиле турган нерсе. Болгонун жакшы өңүттө караш керек. Мына ушул аффирмацияларды күндө эртең менен 5 мүнөт 10 мүнөт убакыт бөлүңүздөр. Кайра кайталап. Мына ошондо ал нерсе сиздин оюңузга ушунчалык сиңип калат дагы, ошол нерсеге карата сиз аракетиңизди жасай бересиз. Анан экинчиден чыгармачыл адам болуш керек, креативдүү болуш керек. Эгерде сиздин бир көйгөйүңүз болсо, бир проблемаңыз болсо, ал нерсени эл катары чече бербеңиз. Эл мындай чечет экен, мен дагы мындай кылышым керек экен деген ойдо болбош керек. Эгерде сабак сакталат. Эгерде сиздин маселени, бир проблеманы чечүүнүн өзүнүн бир жолу болсо, мына ошол жолунун бир гана вариантын карабаш керек. 4-5 вариантты караңыз. План А болсун, план Б болсун, план В болсун. Эгерде бул нерсе болбосо, бул болот деп. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр кандай дейли? Чет өлкөгө окууга тапшырат. Чет өлкөгө ушунчалык каалайт, ушунчалык аракет кылат, тапшырат, бирок өтпөй калды. Ал болсо, ал адам не кылган? Бүтүндөй үмүтүн, бүтүндөй ишеничин ошол нерсеге камтыган эле. Ушул нерсе болсо, болду, болбосо мен дагы болбойм деп. Ушундай сыяктуу ойлогондор бар. Албетте, мындай ойлонгон жакшы, анткени аракет дагы күчөйт. Бирок ошол нерсе менен гана чектелип калып калуу, мындайча айтканда окууга өтпөй калды, мен жашоом токтоду, Кыргызстанда эмне кылмак элем деген нерсе адамды кайра чөктүрөт. Ал адам не кылды? Окууга өтпөй калдыбы? Окуу өтпөй калбаганы, окуу өтпөй калганы ал бир Кудайдын бир нерсе экен. Сыноосу, балким жакшылыгы. Ал адам билбейт, балким ал жакка барып наркоман болуп кетет, балким жаман чөйрө кошулуп кетет, балким башка нерсе болуп кетет, балким ал жактан пайда эмес, зыян эле табат. Туурабы? Ошол себептен биз билбейбиз. Бизди мисалы үчүн жакшы бир нерседен кур калдык деп ойлойбуз да. Балким кээ бирөөлөрдүн машинасы, жакшы минип жүргөн машинасы бир күн болуп туруп бузулуп калды, башка болду, иштен чыгып калды. Биз ойлойбуз, ал нерсе бизге кайра зыян, жаман, канча нерседен кур калдым, ушунча расходко кеттим деп ойлойбуз. Балким ошол машина эгерде жүрүп турган балда, балким эртеси күнү эле сиз ошол машина менен аварияга түшүп калуу ыктымалы бар беле же жок беле? Эч ким билбейт. Ошол себептен жашооңузда бир нерседен уттурган болсоңуз, бир нерседен арылган болсоңуз, балким жакындарыңыз, балким бир буюмдан дегеле, ошол нерселердин баардыгынан арылган болсоңуз, анда жашоо ошо менен чогуу бүтүп калбасын. Бир окуя болгон, бир окуя. Аны мурда да айтсам керек, дагы бир айтып коеюн. Армияда чогуу иштегенбиз дейт. Армияда чогуу иштеп жүргөнбүз. Азыр милицияда дагы чогуу иштейт элек дейт. Бирок ошол досум жолдон келатып, машинага жол кырсыкка түштү дагы авариядан каза болду дейт. Мен ошол досум менен экөөбүз чогуу дайыма иштейт элек, чогуу дайыма иш кылат элек. Дайыма бир нерсенин үстүндө чогуу иш алып барып, бирибизден кеңеш сурап, жакшы нерселер менен сүйлөшүп турат элек. Эми ал досум жок, мен жашоомду элестете албай калдым, кандай кылсам болот дейт да. Анан ага жооп мындай кеткен: ал досуңуз дүйнөдөн кайтты, дүйнөдөн кетти. Эми ал досуңуз туурасында жакшы элестерди эстеп сактаңыз. Бирок дүйнөдөн кетти деп эле ал менен чогуу сиздин дагы жан дүйнөңүз кетип калбасын. Бул жака кайра кайтып келиңиз, жашооңузду улантыңыз. Себеби дегенде артыңызда бала чагаңыз бар же ата-энеңиз бар. Аларды дагы караш керек. Өзүн чөктүрүп, же болбосо балдак деп коебуз го. Биздин тааныштарыбызды, туугандарыбызды же башка нерселерибизди өзүбүзгө балдак катары алып албашыбыз керек. Балдак, билесиздер, кастыли. Буту баспаган адам балдак менен басат. Мына ошол буту баспай калган адам сыяктуу болбошубуз керек да. Албетте биз мусулмандар билебиз, албетте иншалла бардыгыбыз Кудай Таалам насип этип бейишке барабыз деген үмүттөбүз. Кудай Таалам бардыгыбызды бейиште жолуктурсун. Өтүп кеткен тааныштарыбыздан, туугандарыбыздан башка нерсен пайгамбарыбыз менен дагы чогуу бейиште чогулууга насип эткен болсун. Бирок капырлар андай ойлобойт да. Капырлар, динсиздер, ыйманга ишенмегендер, атеисттер дүйнөдөн кетти, болду. Ал менен таптакыр жолугушпайм дейт да. Бирок бизде үмүт бар, ишенич бар. Ошон үчүн кайра жолугам деген үмүттү сактаңыз дагы жашооңузду улантыңыз.
эч кандай токтоп калып башкаларга дагы зыяныңыз жетпесин. Мисалы үчүн кээ бирлер айтат го, дүйнөдөн бирөө айтса, андан көрө мени албайт белегин дегенчи. Же болбосо чачтарын жулгулап башка болуп, жиндиликке чейин барып калгандар көп аябай. Ал нерсе бизге кайра эле зыян алып келет. Себеби дегенде бизден көз каранды болгон адамдар дагы бар. Балким сиз үй бүлөлүү адамсыз, бала чака, аялыңыз, аларга дагы көз каранды, сизге көз каранды алар. Багыш керек, караш керек, убакыт бөлүш керек. Ошон үчүн ал нерсенин баардыгынан жакшы гана үмүттө болуп, жакшы гана ниетте болуп, болгону ошол элестик алыш керек. Жакшы элесте эстеп жүрүңүз. Өзүңүздүн жашооңузга кайра залакасы тийбегидей болуш керек да. Айттык, чыгармачыл адам болуш керек дедик, мындайча айтканда креативдүү. Эгерде бир маселе болсо, бир проблема боло турган болсо, ал нерсени эл сыяктуу эле чече бербеш керек. Эл балким бир маселени карайт, ал нерсе анчалык деле пайдалуу болбошу мүмкүн, анчалык эффективдүү болбошу мүмкүн. Сиз башка өңүттөн караңыз. Ошон үчүн креативдүү болуу адамга чоң пайдасын тийгизет. Эгерде ишиңиз оңолбой жатса, анда ишиңиз дагы деле оңолбой жатат да. Эмне кылсам болот, кантсем болот деп атасыздар да. Анда эмне кылыш керек? Өзүңүздүн режимиңизди оңдоңуз. Балким режимиңиз туура эмес. Бул бир. Экинчи, ой жүгүртүүнү оңдоңуз. Үчүнчү, керек болсо кийим кечи, стилди дагы өзгөртүңүз. Эгерде сиз дайыма спортивка кийип жүргөн адам болсоңуз, балким мындан кийин рубашка, классика кие турган адам болуңуз. Балким ал нерсе дагы сизге таасирин тийгизет. Ошентип, сиздин установкаларды түп тамыр менен өзгөртүп туруш керек. Эгерде маселе чечилбей жаткан болсо, жашооңуздун өзүңүздүн каалагандай нукта кетпей атабы, өзүңүздүн жашоо образыңызды алмаштырыңыз, өзгөртүңүз. Режим, уктоо мезгилдерин убагында уктап, убагында туруу, мына ошолор боюнча дагы баардыгына көз чаптырып ойлонуш керек экен. Албетте ой жүгүртүүнү дагы. Балким сиздин ошол нерсеге карата ой жүгүртүүңүз туура эмес болуп аткандыр. Балким ал нерсени кайра жакшы өңүттөн же башка жактан дагы карап көрүш керек деген нерсе да. Анан өзүңүзгө дагы суроо бериңиз. Эгерде ушул проблема менде эмес, башкада болгондо, анан ошол башка сиздин балким таанышыңыз, досуңуз дейли, сизден жардам сурап келди, кеңеш. Досум, мен ушул проблеманы чече албай атам. Кандай кылсам болот десе, сиз өзүңүздүн кеңешиңизди жообуңузду айтмаксыз. Мына ошол кеңешиңизди кайра эле бирөөгө айткан сыяктуу болуп, өзүңүзгө ийилип калыңыз. Көбүн эсе мындайбыз да, биздин проблемалар башыбызга үйүлүп калган кезде, аны чече албастан отура алып, кайгырып, капалып отура беребиз да. Эгерде ал проблема биздики эмес, башканыкы болсо, биз ал проблеманын канчалык кыйын, оор экенин таразалап башкага отурбайбыз дагы, жөн гана кеңешибизди айтып коебуз. Мындай кылсаң мындай болот деп коебуз. Эми ошол нерсени өзүңүздүн проблемаңызды башка бирөөгө айтып аткандай болуп, кеңешиңизди кайра эле өзүңүзгө алыңыз. Бул аябай жакшы метод. Кайра бир кайталап коеюн, эгерде түшүнбөй калсаңыздар. Эгерде сизде бир проблема болсо, кыйынчылык болсо, ошол маалда ошол проблема башка бирөөдө деп эсептеңиз. Менде эмес, башка бирөөдө деп эсептеңиз. Эми ошол досуңуздагы болгон проблема, ошону карайсыз. Сизге досуңуз келди, кеңештирип атат. Кандай дейсиң досум? Ушул нерсени чече албай атам, кандай кылса болот дейт. Сиз болсо, менин оюмча мындай кылган туура болот деп айтасыз. Мына ошол пикириңизди кайра өзүңүзгө алыңыз. Анткени ал проблема сиз аныкы эмес, сиздики болчу. Туурабы? Мына бул дагы жакшы ыкма. Себеби дегенде мындай да, биз өзүбүздүн проблемабыз болгон кезде ал нерсени отуруп алып ушунчалык оорлугуна чөмүлүп кетебиз дагы, чыгаруунун, ошол маселени чечүүнүн жолун көп карабастан кайра кесепетин ойлой беребиз да. Чечүүнүн жолун ойлобостон кайра эле ошол проблеманы өзүн гана ойлой беребиз, чечүүнүн жолун эмес. Эгерде ал бирөөнүкү болуп турган болсо, мынтип кыйналып отурбайбыз да, жөн гана чечүүнүн жолун өзүбүздүн пикирибизди айтып коебуз. Эми ошол нерсени өзүңүзгө колдонуш керек да. Эгерде түшүнүктүү болсо, анда ушул нерсени колдонгон ар бирөөбүзгө пайдалуу болот экен. Анан ошондой эле көп проблемаларды башыбызга үйүп алып, ал нерсени чечип алам, бүтүрүп таштайм деген нерсе дагы туура эмес. Албетте, инсан болгондон кийин моралдык түрдө дагы адам чарчайт.
моралдык түрдө дагы адам чарчайт. Мисалы үчүн компьютердин алдында отурган адам эгерде көп убакыттан бери отуруп чарчап кала турган болсо, ал адамга уктоо жетиштүү эмес да. Ал адам барып эмне кылат? Барат дагы тоого барып эс алып келиш керек. Тоого барып эс алып, ошол нерседен, баардык нерседен арылып туруп, сыртка чыгып, ошол кадимкидей жан дүйнөсү, руху эс ала турган бир рахаттарды ала турган болсо, мына ошондо сонун эс алып кайра жумушуна киришет да. Ошон үчүн биз дайыма эс алууга дагы убакыт бөлүшүбүз керек. Эс алууга дагы убакыт бөлө турган болсок, проблемалар бизге жеңил эле көрүнгөндөй болуп калат да. Ошончо проблемалардын баарын башыбызга үйүп алганбыз, анан кимисине биринчи карашты билбейбиз да. Биринчи муну чечсемби, же буга киришсемби, же муну кылсамбы деп ойлонуп отура беребиз. А эгерде ошол проблемалардын баардыгын үйгө коюп туруп, үйгө таштап туруп, биз пикникке, походко, башка нерсеге эс алган чыгып кетсек үй бүлөбүз менен, барып ошол нерсенин баарын унутабыз дагы, эс алып жакшы абалда жүрөбүз. Анан оюбузга сонун ойлор келе баштайт. Ошол сиздин көйгөйүңүздү чече турган жакшы, маңыздуу болгон пикирлер, ойлор келе баштайт. Анан үйгө келгенде чечилбейт экен. Албетте бул нерсенин баардыгы ойлонуп, ой жүгүртүлгөндөн кийинки болгон тыянактарга айтылган нерсе. Дароо эле карап туруп, так, бул нерсе чечилет, бул нерсе чечилбейт деп кое албайбыз да. Ал нерсенин үстүнө отуруп иштеш керек албетте. Ошондон кийинки болгон тыянакты айтканым. Кээ бирөөбүз бар да, вообще эле таптакыр чечилбейт турган нерсе болсо да, ошону карманып тура беребиз да, мынтип убактыбызды кетирип, башка нерсеге убакыт бөлбөстөн. Бул жакта толтура проблемаларыбыз турат, бирок ушул кичинекей нерсени кармайбыз дагы, ошол нерсе менен жүрө берет экенбиз. Эгерде чечилбей, болду, алып салыңыз жашооңуздан. Башка нерсе менен, башка көйгөй менен алек боло бериңиз. Сиздин кыла турган ишиңиз албетте аябай көп. Эми үчүнчү инсайт, ар бир инсанда жакшы нерсе бар. Ошол жакшы нерсени көргөнгө аракет кылыңыз. Айлана чөйрөбүз, биздин коллегаларыбыз, тууган туушканыбыз, досторубуз, жора жолдошторубуз баардыгы бизге таасирин тийгизет. Кандайдыр бир деңгээлде деп айтпайын, бул чоң эле деңгээлде таасирин тийгизет. Бир аз гана өлчөмдө болсо анда билинбей калып кетиш керек эле. Бирок ошол нерсе биздин жашообузга чоң таасирин тийгизип жатат. Мисалы үчүн кичинебизде ким сүрөт тартканын жакшы көргөн. Сүрөт тартканын жакшы көргөн дагы сонун сүрөт тартып барса, өзүнүн оюндачы, анан достору шылдыңдап, ушул дагы сүрөтпү, мурду кыйшайып калыптыр. Ушул дагы сүрөтпү, кашып кетип калыптыр. Дей турган болсо, биз кичинебизден өзүбүзгө ишеничибизди жоготуп атабыз да, кичинебизден эле. Ушундай жакшы сүрөт тарттым эле деп ойлойсуз, досторуңуз сизди кайра чөктүрүп салды. Жок, болбойт деп, кичинеңизден эле. Анан сиз болсо эмне кыласыз? Өзүңүздүн либидо, самооценкаңыз ылдый чөт дагы, жок, бул нерсе мага эмес экен, тартпай эле коеюн, анысы деле жакпайт экен дейсиз дагы, ошол ойдон калып кетесиз. Же болбосо кээ бирлер айтышы мүмкүн, күлгөнүңүздөн балким ушунчалык өзүңүзгө ушундай жакшы күлөсүз, досторуңуз болсо ушинтип да күлөсүңбү деп, мисалы аял киши, кыз киши болсо эркектей болуп күлөт экенсиң десе, ал адам күлгүсү да келбей калат да кийин коомчулукта. Таптакыр күлгүсү келбей калат. Өзү менен отурганда дагы бир жакшы нерсени айтса, мынтип жылмайып гана коет. Себеби дегенде анын күлө турган жөндөмүн достору, айлана чөйрөсү биротоло жабып салды да.
сага күлгөн жарашпайт экен деп. Толгон токой мисалдар бар. Кичинебизде өзүбүзгө алып калган. Эми ошол нерселердин баардыгын биз жоюшубуз керек. Алар ким болуптур? Алар деле сиз сыяктуу адам эле. Алардын баасы сиз үчүн ушунчалык маанилүүбү? Же өзүңүздүн сөзүңүз сизге маанилүүбү? Карап көрүңүз. Алардын айткан сөзү сиздин жашооңузга пайдасы тийип жатабы, тийбей элеби? Пайдасы тийип атса мейли, анда колдонуңуз. Жакшы сөз айткан болсо. А эгерде жок бул колуңан келбейт, мындай болот, сен мындай кылышың керек деп жашооңузду тууралап оңдогусу келсе, анда ал нерседен кайра алыс болуш керек. Ошондой эле биз айлана чөйрөдөгү досторубуздан баарынан кутулуп качып кете албайбыз. Туурабы? Туура чөйрө тандагыбыз келет. А бирок ошондой эле эски досторубуз бар, алар менен дагы ажырагыс мамиледебиз. Анда кандай кылышыбыз керек? Алар бизге кээде катуу сөз айтып коет, Алардан кантип мындай жакшы нерсе күтсөк болот. Эгерде адам сизге бир инсан, мисалы айталы, супермаркетте иштеген бир кассирша бар. Анан сонун бир товарларды алып туруп, өзүңүзгө керектүү продукттарды алдыңыз дагы, барып кассирге барып, эмне кылдыңыз? Кассирша кыз экен, өткөрүп атат. Анан бир сөз болуп туруп, ал катуу бир сөз айтып жиберди сизге. Өзү калаган эмес, бирок оозунан чыгып кетти ошол нерсе. Катуу сөз айтып жиберди. А бирок ошол маалда сиз алынын айткан сөзүн дароо критика деп, башка деп оюңузга киргизип алып, анан ошол ачуулуу болгон ачууңуз келди да албетте, сизге бир нерсени айтты. Анан ачууңуз келди дагы башка бирөөлөргө, же балдарыңызга, же аялыңызга, бала чакаңызга ал нерсени чыгарышка кажет жок да. Сиз жакшылап ойлонуңуз. Ал ким? Ал кассирша. Ал кандай иште иштейт? Напряженный, кыйын иште иштейт. Дайым адамдар келет, клиенттер менен иштеш керек болот. Ар бир тыйынга көңүл буруш керек. Себеби деген ал деле айлыкка иштейт. Ал өзүнүкү эмес. Ал башка бирөөнүн акчасы, бир дагы тыйындан кирип калбаш керек дагы, туура эсептеп кылайын, эмне кылайын деп, балким стажер болсо, же балким кыйын иштеген болсо деле көңүл буруш керек болот, туурабы? Кассиршанын иши оор экен билесиз. Демек ал катуу бир сөз айтып алса, ал өзүнүн ишинен чарчап кыйналганлыктан балким оозунан чыгып кетти. Ошол нерсени туура кабыл алыңыз дагы, өзүңүздөгү болгон негатив нерсени кайра чыгарып салыңыз. Мындайча айтканда башка адамга эмес, өзүңүз эле ошол нерсени жутуп койбосом болду деп оюңуздан чыгарып салыңыз. Кайра бирөөдөн өч алайын, башка алайын дебеш керек да. Ушул боюнча бир ролик тартылса керек эле. Бирөө болсо лифттен баратып, бирөөнүн бутун тебелеп алат, андан кийин сөгүнүп жиберет да, урушуп. Бир аял болот. Эркекке урушат. Урушуп жиберет дагы, неге мындай кыласың деп, орустардын сөзү бар го, айтор. Баран деп коюшат го, кой деп. Ушундай катуу сөз айтканда, ал чыгат дагы жинденим туруп, барат дагы бирөө кофе ичесизби деп айтса, эмне кылат? Аныкын түрүп жиберет мындай. Жок, ичпейм деп. Ал болсо мага эмнеге мындай кылат, эмнеге мындай мамиле жасайт деп, ал дагы барат дагы бирөөдөн жакшы бир нерсени күтүп аткан болсо, деп туруп кетип калат. Жок деп туруп элечи. Мага кофе керек десе, жок, кереги жок деп туруп кетип калат дагы. Анан ал дагы бул эмнеге мындай кылат экен деп барып туруп бирөөдөн эле ушинтип негативдүү нерсе өтүп атат да. Ошондой эле жакшы нерсе дагы адамдардан мынтип жайылып бирине өтүп кете берет. Ошондой эле жаман нерсе дагы бирине бири мынтип цепочка болуп өтүп кете берет. Качан ал чынжырча үзүлмөйүнчө. Ал чынжырчаны сиз үзгөнгө кудуретиңиз болуш керек. Кантип үзөм дегенде ошол абалда түшүнүңүз. Адам сизге айткан ким болсун, бирөө болду, бир жаман сөз айтты, ошол адамга өзүңүздү салып көрүңүз, коюп көрүңүз. Ал кандай иштейт? Азыр кандай абалда? Балким иштебесе, башка болсо деле, үй кожойкеси болсо, балдары менен чарчап, кыйналып калды, башка болду, ушунчалык напряженный болуп, кыйналып, нерв болуп турат. Анан ошол нерсенин баарын кокустан, байкабастан сизге чыгарып алды. Ушул нерсенин баардыгын туура түшүнүп кабыл алыш керек. Мына ошондо гана жанагы негативдүү кетип бараткан, бирине бири айтылып аткан жаман сөздөрдүн баардыгын чынжырчаны сиз таптакыр ошол малдан үзүп саласыз. А болбосо ал дагы мынтип кете берет. Эми ошол нерседен чынжырчаны үзүш үчүн эмне кыласыз? Балким сиздин коңшуңуз бар, дайыма эле жаман сөздү сүйлөй берет, дайыма эле нааразы боло берет. Дайыма эле бир нерсени айтып, айлана чөйрөгө күнөөнү айтып берет дагы, анан сизден дагы жакшы нерсени күтпөстөн жаман нерсени айтып берет. Ага эмне кыласыз дегенде, барып
bir iş кылып аткан болсо жардам бере калыңыз, жардам керекпи деп калыңыз, чуркап, элпек болуп, балким bir күнү үйүңүзгө чакырыңыз коңшуңузда. Үйгө конок болуп кетти, балким белек бериңиз, балким жакшы сөз айтыңыз. Анан кетип баратып, күндө көргөн сайын жылмайып коюңуз. Туурабы? Айтабыз го, жылмайуу бул дагы не садака дейбиз го. Жылмайуу бул дагы бир чоң сойуш. Себеби дегенде жылмаюуда адамдын настроениясы көтөрүлөт. Сиз чын жүрөктөн жылмайбай жөн эле мынтип эле жалкында жылмайып койсоңуз, ал адам ушунчалык сүйүнүп калышы мүмкүн. Кийин ал ошол жылмайганыңыздын себебинен кайра сизге жакшы мамиле кылып кайтарат. Ошол себептен ким гана сизге жаман сөз сүйлөбөсүн, жаман кайра кайтарбастан жакшы сөздү сүйлөп койсоңуз, ал адам кайра жаман айтып алган сөзүнөн уялып, кийин сизге кайра балким эч качан жаман сөз айтпагандай болот да. Эмнеге? Анткени сиз ага ошол тондо жаман сөздү кайтарган жоксуз. Жана ошондой эле чыр-чатак, уруш, башка нерселердин баарын алдын алыш үчүн жакшы бир сонун ыкма бар. Буну дагы өзүм колдоном. Эгерде эр менен аялы үйдө бир казан чайнек кагышып аткан болсо, эмне болот? Балким мисалы аялы баштады дейли. Күйөөсү эштен келди, чарчап, кыйналып ушунчалык болуп, бутуна буту илинип, сүрөлүп келсе, аялы ушунчалык урушуп баштады. Сүйлөнүп, неге мындайсың? Ушул продукт алып кел дедим эле, алып келбедиң го, эмне болду? Мындай болду деп үнүн добушун бийик көтөрүп айтып атат да. Добушун бийик көтөрүп айтып атат, сүйлөп. Анан ошол маалда сиз эмне кыласыз? Өзүңүздүн добушуңузду бийик көтөрбөстөн, мурдакы эле кадимгидей адамга сүйлөгөндөй эле кылып, жөн гана жакшы сөз менен айтып койсоңуз, дароо ошол тондон ылдыйга түшөт. Кайра сиздин деңгээлиңизге түшөт. Ушундай бир жакшы ыкма бар. Эгерде адам үнүн добушун бийик жаныңызда турат, добушун бийик көтөрүп аткан болсо, сиз өзүңүздүн добушуңузду сактап тура бериңиз. Өзүңүздүн добушуңузду сактап тура бериңиз, ошол маалда сүйлөңүз. Ошондой сүйлөңүз. Катуу эмес. Ошол маалда жайыраак сүйлөй бергениңиз ал адамды кайра ылдыйга түшүрөт. Ылдыйга түшүрүп, анан ошол абалда кайра сүйлөөгө алып келет. Түшүндүк, өтө эле жеңил. Болгону ошол нерсени бир колдонуп көрүш керек. Анан канчалык деңгээлде пайдасы бар экенин өзүңүздөр жоонторуңуздар менен билгенден кийин гана анан ушул нерсени мурда билбепмин. Мындан кийин колдоном деп каласыздар да. Бул бир гана үй бүлөдө эмес. Досторуңуздун арасынан, ата-энеңиздин арасынан, башканын арасынан, мисалы үчүн ата-энеңиз сизге катуу бир нерсени айтып, балам мындай кылбапсың, мындай кылыш керек эле, неге мындай кылып саласың деп ушинтип катуу айтып атса, атаңыз менен тең таймашып үнүңүздү бийик көтөрбөйсүз да, туурабы? Жай сүйлөй берсеңиз, атаңыз дагы, балам мени сыйлап атат, урматтап атат, угуп атат, унчукпай эле деп кайра добушун басаңдатып туруп, сизге жакшы сөз менен түшүндүрүп айтып берет да. Ошол эле катуу кыйкырган сөзүн кайра добушун ылдыйраак кылып айтып түшүндүрүп берет. Ошон үчүн добушту эч качан уруш учурунда эки адам ортосунда бирөөсү болсо дагы добушун көтөрбөш керек. Эгерде бирөө көтөрүп сүйлөп аткан болсо, сиз ылдыйраак сүйлөңүз, жайраак сүйлөңүз, балким андан да ылдыйраак сүйлөңүз. Ошондо ал нормага түшүп, сиз менен тең сүйлөшө баштайт. Айттык, ар бир адамдан жакшы нерсени гана күтүңүз. Эми башынан баштап кайталап кетсек, биринчи ой жүгүртүүнү оңдоңуз. Мындайча айтканда, ишеничиңизди эмнеге ишенесиз? Өзүңүз мисалы үчүн айыгам деп ишендиңизби? Бир ооруңуздан бар, илдет бар, сизде кыйналып атасыз, ооруңуз бар. Эми Кудай Таала ушуга шыпаасын берет иншалла. Бардыгы жакшы болот. Акырындап мен ден соолугум жакшырат деген нерсе ишеничти өзүңүзгө алып келсеңиз, анан гана айыгып баштайт экенсиз. Өзүмө ишенем, сабактарымды жакшы окуйм десеңиз, жакшы окуйсуз. Эгерде жаман окуйм десеңиз, окуй албайм десеңиз, ошолдой окуй албайсыз. Бир эксперимент болгондо бир адамга айткан, сиз бир бутуңузду көтөрүп туруп, приседания кылыңыз деген. Бирок кылаардан алдын мен өзүмө ишенем деп туруп, тама айтыңыз дагы, анан жасаңыз деген. Ошол адам жасап турду. Анан дагы бирөө айтты дагы, сиз эми мен өзүмө ишенбейм деп айтыңыз деди. Мен өзүмө ишенбейм, ошентип приседанияга отуруп турушума деп айткан кезде, эмне кылды? Ал сөзүн айтты. Айткандан кийин кадимкидей приседанияга бир бутун көтөрдү да, анан бир буту менен отуруп атат. Отургандан кийин тура албай коет да ал адам. Бул болгон эксперимент. Мындайча айтканда, сиз кайсы нерсени айткан болсоңуз, кайсы нерсеге сөздү айтсаңыз, мисалы үчүн экзаменден өтөм дедиңизби, буйруса ошого жараша аракет кыласыз, анан өтөсүз. Эгерде өтпөйм десеңиз, анда аракет да болбойт да. Ошон үчүн ишеничти жакшылап тууралап алыш керек экен.
сиздин мурдагы кичине чагыңызда, бала чагыңызда болгон айтылган баардык жаман нерсенин баардыгын жок кылып чыгыңыз. Аларды жок кылыш үчүн биз айттык, аффирмациялар көп колдонуш керек. Мисалы айтты да, сен сүрөт тарта албайт экенсиң, таптакыр эле. Же болбосо ырдай албайт экенсиң, же болбосо акын деле эмес экенсиң, кара уйкашпай атат го деп, ошол нерселердин баардыгын айткан нерселерди сырттан чыгарып салыш керек. Албетте биз кичинебизде эмне тарта албайбыз чындап эле. Бирок бара-бара ошол нерсе 5-6 жылдык тажрыйбада кандай гана ошол адам тарта албай калсын, баарынын колунан келет. Ар бир адамдын өзүнө жараша бир жөндөм таланты бар. Ошол нерсе кичинесинен эле байкалат да. Ал нерсени ата-энеси өстүрүш керекмин деп, апа деп чоңойтуп, баланы өстүргөндө эле анын эмнесин талантын дагы өстүрүш керек. Ал акынбы, мындай ойго жакын болуп жакшы нерселер жазгысы келеби? Ошол нерсени өстүрсүн. Гитедир алып келип берсин, шарт түзүп берсин, туурабы? Ата-эне ошон үчүн да ата-эне эмне кылат? Балдарын коомго чыгарып, элге пайдалуу жакшы бир инсандардын тобуна кошкусу келет. Ата-эне ошон үчүн эмне кылыш керек? Балдарына көбүрөөк кам көрүш керек. Бир гана ошол курсагы тойду болду жетиштүү эмес. Анын жөндөмүнө, акыл эсине, ой жүгүртүүсүнө баардыгына дагы көңүл буруш керек болот. Экинчи бул аффирмация дегенбиз 5-10 мүнөт жок дегенде убакыт бөлүп коюш керек. Ооба, сабак сакталат буйруса. Гүлнурайым, сиз биздин сабакта барсызбы? Курсубузда. Эгерде бар болсоңуз, сиздин жеке катыңызга, то есть группага бул видеонун ссылкасы жиберилмекчү. Анан үчүнчү бул эс алуу керек дедик. Сөз түрдө эс алыш керек. Биз айттык, проблемалар үйүлүп калган кезде адам ал нерсени чечүүгө анчалык деңгээлде шыктар болбой калат. Анчалык деңгээлде кыйын болбой калат ал нерсени чечкенге. А бирок бир эс алып келсин, үй бүлөсү менен тоого барып келсин. Мына ошондо гана ал кайра келип туруп, ошол нерселерди оңой жеңил чече алат дедик, Мына ушуну менен баардыгын жогоруда айтып өтүлгөн нерсенин баарын аткарсак, буйруса, ичибиздеги нерсе биздин жан дүйнөбүз оңолот, ой жүгүртүүбүз оңолот, биздин ишеничибиз оңолот. Анан ичибиздеги баардык нерсе оңолгондон кийин мүнөзүбүз, жакшы сапаттарыбыз пайда болуп, жакшы нерселер чыга баштагандан кийин гана анан айлана чөйрөсү өзгөрөт. Эгерде караңыз, мисалы, жакшы мүнөзүңүз жакшыга өзгөрүп бараткан болсо, айлана чөйрөңүздөгү сиздин досторуңуз дагы аны байкайт, сизге жакшы мамиле кайтара баштайт да. Ошол себептен бул нерсе баардыгыбызга керек экен. Качан гана айлана өзгөрөт, качан гана баардыгы жакшы болот, качан гана өлкөбүз өнүгөт, качан ушул президент мындай кылат, депутаттар мындай кылат деп аларга эле төңкөрүп отуруштун баарына кажети жок. Ошол себептен эмне кылыш керек? Баардыгыбыз өзүбүз башташыбыз керек экен. Ар бирөөбүз өзүбүз башташыбыз керек, Барыңыздарга чоң рахмат.